Аттуу көрөрмандар, Манас Ниязов достук командасынын оюнчусу. Азыр достук командасы аргымактардын жеңил бастыруунун үстүндө жеңил машыгууну өткөрүп жатат. Себеп дегенде эртең президенттин кубогунун финалдык беттеши болот. Достук командасы менен ынтымак командасынын оюну. Бир тайпадан фаворит болуп күчтөнүп чыктыңар. Жалпы быйылкы оюндун жүрүшү кандай болду? Assalamu alaikum. Oyun buyursa mына федерация жакшы иштептир. Судьялар менен жакшы иштеп, жакшы иш-чараларды кылышыптыр. Oyun жакшы өтүп атат. Жакшы эрежелерди киргизиптир. Жакшы кызык өтүп атат. Мурдагыдай травмалар кичине азайып, кичине oyun жеңилдеп калыптыр. Эми буюрса эртең ынтымак ойнойбуз. Алар да күчтүү команда. Азыр учурда чемпион команда. Биз дагы буюрса жакшы даярдандык. Эртең болгон күч-аракетибизди кылабыз. Ошончо элге кызыктуу oyun тартуулаган аракет кылабыз. Айрымдар азыркы федерациянын чыгарган эрежелерин баягы оюнду кичине жеңилдетип коюптур. Жакшы кармаш болбой калып атат, мокумдан чыкпай калып атат деп мындай баамдап атат да. Сенин көз карашың кандай азыркы эрежеге? Менин көз карашымда тура эле. Эми ал биринчи очередде адамдын ден соолугу, адамдын коопсуздук жерлерин карашыптыр да. Тура эле. Коопсуздук жактарга көбүрөөк басым жасашыптыр. Мынакей жакшы тандем болуп жатат да. Сары Өзөн командасынын оюнчулары да оюн көргөзүп атат. Жалпы бири-бириңер менен оюнду кандай алып барып атасыңар? Эртеңкиге бир өзгөчө тактикалар, даярдыктар, аргымактардын алып-окалдары кандай? Эми буюрса бул биз жаңы түптөлүп команда, жаңы түптөлгөн балдар менен биринчи жолу оюн кылып атабыз быйыл. Бул балдар менен көбүнчө сборныйда чогуу эле чабып жүргөн балдарбыз. Көнүшүп калганбыз, ким эмне кылат, каерде эмне кылат, бүт көнүшүп бири-бири сырыбызды билебиз. Эртеңки оюнга аттарыбыз да даяр буюрса. Жакшы оюн болот. Ат. Бул кайсы аргымак, кандай ат болуп атат? Мындай көптөн бери жакшы аргымак. Мен Platinum деп ат чабаттым эле. Экинчи оюнда кичине путу төбөлөнүп, кичине аксап атты. Анан кечеги оюндарга кичине эс алдык. Буюрса эртең чабабыз. Бул ат жаңы, кече полуфиналда коштук, жаңы ат. Оюн көргөздөңбү бул? Кече Шахтерме ойноп атып миндим. Ушуну миндим. Кандай экен? Жаңы ат экен, жашат экен, жакшы ат экен. Манас көбүнчө баягы бийик, чоң аргымактарды минет, бою дагы бир кыйла экен, 1.70-ке жакын окшойт, Мага көбүнчө чоңураак, баягы кичине күчтүүрөөк аттар жагат. Кичине ат минсем эле жарашпагандай болуп эле. Ыңгайсыз боло берем. Ошого көбүрөөк чоңураак ат басым жасайм. Башы дагы бийик, өзү дагы бийик. Менин деле боюм бир кыйла, бирок бул аргымактын турушун дагы көрүңүздөр. Манас ийгилик эртеңки оюнга. Кудайым буйрса Аллах таалам бөөдө кырсыгынан тышкары ушул оюн таласында кыргыз элине кереметтүү оюн көрсөтөт деген ойдобуз. Болду. Анан